Assalamu alaikum, bir tuğanlar, kandayсыңар? Bugün 30 Mart. Көчөттөрдүн түбүн жумшартып атабыз. Бул 3 жылдык ашпурт. Биз Искөлө областы Жетегиз районундабыз. Жайында жиптер менен монтуп ийдик эле. Эми мына результат буюрса көрүңөр, мына момундай гүл бүчүрлөрү пайда болуп калыптыр. Мына улар гүл бүчүрлөрү. Ал эми могу кичинекейлер, могулар булар жалбырактар. Мына көрдүңүздөрбү? Көпчүлүгү гүл бүчүр менен бүтүп атат. Булардан жалбырактар чыгат, мына кичинекейлерден. Мына азыр түбүн кандай жумшартып атабыз? Түбүнө диамофостон примерно 150-200 граммдай. Могу жээгине салып атабыз, монтуп. Жээгине салып тегерете. Анан топурак менен аралаштырып тегип атабыз. Бул эмне берет? 10% азот өскөнүнө жардам берет. 26% фосфор тамырдын учалышына жардам берет. Ал эми 20% калий бул мөмөнүн чоңоюшуна, анын таттуу болушуна жардам берет. Негизи муну 2 маал салсак жакшы болмок. Ушу 150-200 граммды 2 бөлүп салсак жакшы болмок. Примерно шу тапта бир жолу, анан где-то майды аяктап, бир аз мөмө түйүп калган мезгилдерде майдын аягы июндун башында дагы бир сейре салсак жакшы болмок. Бирок биз минтип салганга физически успевать этпейбиз. Анан сразу эле 200 граммды бир эле салып атабыз. Буюрса, мүмкүнчүлүк болуп калса, мөмө бир аз түйүп чоңоюп калган мезгилде калий жерсемирткичин салабыз. Бул где-то июндун башы болуп калат. Анан ошол мезгилде да суга түзбөш керек, июндун башында. Мына ушундай.